Мен Зайнали Қасым Абдрахманович, ошол Бишкекте жашаймын. Табыкчылык кыламын. Биз онкологиялык ооруларды, кардиологиялык ооруларды, жана башка оор дарттарды дарылай турган кишибиз. Мага ушул жылы май айы орозо бүткөндө Ошко барганымда бул киши менин келгенимди угуп, мага келип жолукту. Анан жолукканда кызы лейкоз менен ооруп жатканда мага айтты. 3 жашар кызы бар экен. Ошто детский гематологияда жаткан экен. Анан ушуну дарылап бер деп менден суранды. Мен айттым, мен жок, дарылабайм балдарды десем, бул киши айтып калды. Мен бала кызыма химиотерапия бергени менен андан ары кантип жашашына көзүм жетпей турат. Ошондуктан дарылап берейин деп катуу суранды. Анан болуптур деп мен кабыл алдым дарылоого. Анан мен клиникам жабык. Кабарыңар болсо керек. Бул үй шартында бул киши Алабукада турат. Дарыладык. Дарылоонун 1,5 ай, 2 айга жетпеди. 2 айга барбады. 1,5 айдан өттү. Ошо бир жумада эле результат билинип баштады да. 1,5 айдын ичинде кыздын первоначальный анализинде тромбоцит где-то 38. Биринчисинде 12 болгон, 12 түшүп кеткен. Кан гемоглобин 60-га, тромбоцит 12-ге түшүп, плазма клетка 26 болгон да. Ошондой состоянияда мен кабыл алдым дарылоого. Анан дарылоонун жүрүшүндө ошо 1,5 айдын ичинде ар бир 18 күн ичинде кандай анализ тапшырып турду. Мына анализдер турат. Турат анализдер. Ошондо бир 3 жолу анализ тапшырдыңбы? 3 жолу. 3 жолу анализ тапшырды. Бардык анализдеринде тромбоциттин иммун системанын клеткалардагы кабездин түшө баштаган экен. Аларты да көтөрүлүп, эритроцит да көтөрүлүп, кыздын состояниясы улучшение болуп, азыр акыркы мезгилде анализдер көрсөтүп турат. Бардык пределде, чекте. Даже ашыкчасы менен кыздын ден соолугу жакшы. Калган эми өзүнө баланын ата-энесине кылат. Кошумчалап айтып кетсем, бул оору жөнүндө мен аккан онкология жөнүндө анча-мынча сырттан эле кабарым бар эле. Өзүм ар ким эч кимибиздин балабыз оорубасын, ошол эртең менен туруп эле мурдунан кан кетип калды. Бир мурдун бекитсең, экинчи мурдунан кетип өтө эле бир коркунучтуу абалда болуп, скорыйга алып барып, тест жардамдан ал жерден анан Алабукка алып келип, Алабукадан срочно гематологияга жеткиргиле деп, ошол кезде карантин эле. Ошко алып барып, анан гематология менен онкологияга жаткызышып койду. Анан ошол сөөктүн, чучуктун ичинен алынган анализдердин, кандын анализдеринин негизинде острый миелобластный лейкоз, группа высокого риска деп жазылып турат. Ошондой диагноз коюшту. Бул Ленинградка чейин жанагы алган пробаларды эме кылып. Анан врачтар менен сүйлөшсөм, ошол онколог врач менен ачык эле айтышты, үмүт жок депчи. Мындай айтканда адам болбойт деген, менин акыбалымды түшүнгөн болсоңуздар керек ошол кезде. Анан чөгүп бараткан адам саманга деле жармашат деп Хашимеке тууралуу угуп жүрчү элем. Эптеп тааныштарым аркылуу, бир Максат деген экөөм аркылуу тааныштарыман телефон номерин алып, кайрылсам бул киши мен жаш балдарды дарылабайм деди. Айла жок, анан кайра Максатка барып, жалынып отуруп, бул кишиге өзүм жалынып бардым. Эч ким мени принуждать эткен жок. Анан бул киши дагы дарысын Ошто жолугуп бер деди, ошол колуңан келсе врачтар көрсөтпөй эле кой деди. Врачка кайрылып Хашимекеге мен көрсөтөйүнчү десем, бул кишинин мошенник, алдамчы, ал киши вообще авантюрист деп мага ошондой портретин түзүп берди. Анан ошол врачтар да мен баягы оюмда эч нерсе жок. Анан лучше ортодо эки ортону от жактырып эле коеюн деп, ошол эле больницада жаткан мезгилде бекитип берип аттык бир кашыктанчы бул кишинин дарыларынчы, ошол антивирустарынчы. Бергенден баштап, ошол числолорун да билем да, 25 май күнү берип баштаганбыз. Резкий динамика болуп башталды да. Тромбоциттердин эмеси көтөрүлүп баштады. Анан булар кичине жакшы болуп калды, химиотерапия кылабыз деди эле. Бул киши менен кеңешсем, Хашимеке менен кеңешсем, химиотерапиядан кийин иммунитет өтө түшүп кетет дагы. Адам бери жакшы болуп кетиш өтө кыйын болот деди да. Аны албай койсоң тезирээк айыгат деди. Даже ошол кызымы дарылап баштабай туруп, Хашимеке Кудай буйрса айыгып кетет деп адамга ишеним берди. Мына 1,5 айда ошол акенин алган
жол жоболору менен ошол диетага кандай отургучту жан жаныбарлардын шириндиктерди, сүт азыктарын бербейсиң деп ошонун көзөмөлүндө ушу кишинин сырттан телефондо эле байкаштырып. Мурункуга караганда кызыл. Мурункуга караганда эмес, өтө сонун болуп калды. Канды организм өзү иштеп баштап, бүт көрсөткүчтөр кадимки суу адамдын көрсөткүчтөрүнө дал келе турган калыбына келди. Бул жерде мына полный далилдер бар. Мына ошо Ош областтык ооруканалынын выпискасы. Анан бир мына тартып алып. Мына бул жерде острый миелобластный лейкоз, группа высокого риска депчи. Ошол айкөкүл, анан ошол эме болуп үйгө келип Анализдер да бар. мына бул ошол анализдер дагы. Негизи мен оюма караганда ушул акыркындагы балдарды дарылап аткан, онкология менен, акка менен ооруган балдарды медицина өтө эле туура эмес жол менен дарылаганы менен көзүм жетти да. Себеби адам болбойт деген 1,5 айда кадимки үй шартында эле жакшынай болуп ойноп күлүп баары калдына келип калды да. Анан ушул акенин эмгектерин, изилдөөлөрүн жөндөн жөн эле таап болуп калган эмес. Бир 20-30 жылдан бери мен өзүм байкагандан медицинаны өтө жакшы түшүнөт экен. Биздин Кыргызстан, Кыргыз мамлекети саламаттык сактоо министрлиги ушу кишинин эмгектерин пайдаланса көптөгөн адамдарга пайдасы тийип, даже биздин Кыргызстанда бир жакшы клиникалар курулуп онкология, чет мамлекеттен ооругандарды алып келип айыктырсак деле өтө сонун иш болот эле деп ойлойм да. Муну көңүл кош кайдыгер болбостон кайра навстречу жүрүп ушул кишиге. Мен ата катары ушул чын жүрөгүмөн айтам, бул кишинин эмгеги өтө зор экен. Бир эле менин кызым эмес, жүздөгөн адамдарды онкологиялык оорулардан дарылаган мен ошол интернет булактарынан, ютубтардан көрүп ушул Кашым экени таанышкандан кийин анан көрдүм, ага чейин анчалык кабарым жок эле. Мен ошону айткым келет да, бул ушундай адамдарга пайдасы тийген, Кудайдын бир кереметтүү бир касиети бар, өзү да бир кармаганда билген. Андан тышкары илимдин негизинде дарылайт экен да. Мындай эле болжолдоп согуп коймой жок экен. Бут анализдерди внимательно көрүп, кайсыл органы кандай деңгээлде, иммунитети кандай деңгээлде. Ошол ишке көпчүлүктүн сиздердин алдыңызда ыраазычылык билдирип коеюн. Алла ыраазы болсун аке.